Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер жана окуучулар. Гапыр Мадаминов агайыбыздын акыл эмгегинин маданияты китебинен номер 50-сабак. Бүгүнкү өтүлүүчү тема термин түшүнүктөрдү өздөштүрүү, табуу, пайдалануу жана жаттоо жөнүндө деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Анда эмесе, урматтуу угармандар, сабакка көңүл буруңуздар. Термин түшүнүктөр биздин билимибиздин негизин түзөт. Бирок окуучулар ошол термин түшүнүктөрдүн системасында айрым эң негизгилерин да билбейт. Китепте, текстте же лекцияда жолуктурса да угуп, окуп же жазып алып, ошону менен эле калтырып коюшат. Окуучулардын 50-60% өздөрүнүн өз алдынча билим алуу блокнотундагы термин түшүнүктөрдү жазган, бирок мазмунун билбейт. Билсе дагы бир жактуу болуп калат. Ал эми термин түшүнүктөр булар көбүнчө сүйлөмдө ээлеген ордуна, текстке карап мазмуну өзгөрүп турат. Ал эми окуучулар көбүнчө бир эле мааниде билишет. Көп кырдуу маанисин пайдалануу жолун кенен билбейт. Көбүнчө билсе да пайдаланылбай, эстеринен чыгып калат. Ошол себептен термин түшүнүктөр менен иштөөдө, аларды өздөштүрүүдө айым китеби силерге төмөнкүлөрдү сунуш кылат. Биринчи, түшүнүк, термин, билим негизи экенин билүү. Экинчи, китеп лекциядагы термин түшүнүктү издеп табуу. Эгерде ошол китепти окуганда же болбосо лекциядан укканда кандайдыр бир түшүнүксүз терминдер кездешсе, аны сөзсүз түрдө китептен, түшүндүрмө сөздүктөрдөн карап, ошол терминдин чечмеленишин билип алуу зарыл. Үчүнчү, түшүнүү. Төртүнчү, жазып алуу. Бешинчи, өздөштүрүү. Ошол терминдерди, түшүнүктөрдү дептерге, блокнотко жазып алып, аны түшүнүп, өздөштүрүү зарыл. Алтынчысы, практикада пайдалануу. Күнүмдүк турмушубузда дагы ошол терминдерди пайдалануу зарыл. Жетинчи, жаттоо, эстеп калуу. 8. Системага салып, билим алууда, практикада пайдалануу. 9. Түшүнүксүз термин, тексттерди энциклопедия, сөздүк, справочниктерден издеп таап, сөздүк блокнотуңарга дагы жазып алсаңар жакшы болот. Эгерде китеп окуп жатканда кандайдыр бир түшүнүксүз терминдер кездешип калса, аны өзүнчө белгилеп алып, силер ошол терминдерден, түшүндүрмө сөздүктөрдөн анын чечмеленишин билип алсаңар дагы билимиңер терең болот. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Силер өзүңөр кызыккан сабак боюнча кругозор, сөздүк, термин, түшүнүктөрдү блокнотуңарга түзүп, улам толуктап жүргүлө. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан жолукканча саламатта калгыла.